Абдыкерим Жаркынбаевич Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун мыктысы. Кыргыз илим билимине бараандуу салым кошуп келе жаткан Ош мамлекеттик университетинин сыймыктуу бүтүрүүчүсү Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору, адабиятчы, педагог, жазуучу, журналист, публицист Абдыкерим Муратовго Ош мунун ардактуу профессору наамы ыйгарылды. Педагогика илимдеринин доктору, профессор Муратов Абдыкерим Жаркынбаевичке Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессору наамы ыйгарылсын. Иш-чаранын жүрүшүндө окумуштуу Абдыкерим Муратовдун өмүрү, чыгармачылыгы, ишмердүүлүгү тууралуу видео баян көрсөтүлүп, чыгармаларынан алынган сахналык көрүнүштөр тартууланды. Аларды курсант кыл, сабырдуу бол. Балам, ар ким өз пейилинен табат. Бул дүйнө эсептүү дүйнө. Кечеге бирге окуган тайпалашы жана кесиптеши Кыргыз-Түрк Манас университетинин бөлүм башчысы профессор Бурул Сагынбаева катышып, Абдыкерим Муратовдун мүнөзүн, адамдык сапатын айтып, илимий потенциалды жогорулатууда салымы чоң экенин баса белгиледи. Бир эле педагог илимдеринин доктору эмес, адабият теориясында мыкты өздөштүрүп, ошону айкалыштырып, анан кийин педагогика менен айкалыштырып, интеграция кылып, анан элдик тарбия ошолорду камыр жумур кылып туруп, баарын ошо бар таланттын илимге дагы арнап атат, анан жаштарга дагы арнап атат да, тарбия. Кыргызга жакшы кызмат кылып атат деп айтсам болот. Абдыкерим менен сыймыктанабыз. Силер ушул Абдыкеримдин баасын билип, анан ушундай бир наанды ыйгарып атканыңар үчүн ушул окуу жайдын жетекчилигине рахмат айтам. Салтанатта Абдыкерим агайдын ини карындаштары, туугандары ардактуу профессордун коомдогу жана үй бүлөдөгү орду тууралуу сүйлөдү. Чоң үй бүлөдө чоңойдук. Бая эркек уул балдардан агам эң улуусу болгондуктан биз ошол агамды карап өстүк, чоңойдук. Ар бир сүйлөгөн сөзү маанилүү эле да. Ошол баягы акамдын кылган ишин, жасаган жумуштарын көрүп туруп, окуган китептерин көрүп туруп, бизче ушунчалык таң калат элек. Абдыкерим Муратов 4 илимдин доктору, 17 кандидат, 10дон ашуун магистрлерди даярдап, 100дөн ашуун окуучуга билим берген. Учурда өзүнүн илимий мектеби бар. Биз Нокат районундагы анда Свердлов атындагы мектеп болчу, азыр Шаңкол айылы болуп калды. Бизди 82-83 жылдары кыргыз тили жана адабиятынан сабак берген агай бизге. Агайдын билим деңгээли гана жогору болуп, көптөгөн жаштарды, студенттерди, окуучуларды тарбиялабастан агайдын адамдык сапаты дагы өтө жогору. Көптөгөн адамдарга үлгү, үй бүлөсү, бир туугандары дагы биздин айылыбыздагы үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болуп эсептелинет. Абдыкерим Муратов кыргыз улуттук адабиятынын жана педагогикасынын патриоту катары адабияттануу, адабий сын, педагогика, адабиятты окутуу багытында макалалардын, окуу китептеринин, окуу куралдарынын автору.